Ош шаарында биринчи жолу чүкө оюндары боюнча ачык чемпионат болуп өтүүдө. Чемпионатка 7 областтан 12 команда келип катышкан. Максат жаштар арасында чүкө оюндарын унутта калтырбай, жайылтуу болуп саналат. Кененирээк алдыда баяндайбыз. Алгач мелдешке келген командалар арасында таанышуу жүрүп, андан соң оюн башталды. Галина Арзукулова Талас облусунан келди. Бүгүн ал чүкө оюндарынын канталамай түрүндө мелдешке катышты. Галина айым жаштайынан чүкө ойноп чоңойгон. Айтымында анын үй бүлөсү чүкө ойноону салтка айланткан. Бош болсо эле арубак балдары менен чүкө ойнойт. Оюнчу айым биздин чыгармачыл топко өзү ойногон чүкө оюнунун түрү туурасында айтып берди. Канталамай оюну боюнча бул жерде 2 адам ойнойт, карама каршы отуруп. Ортодо бир чүкөнү хан деп атап коет. Ошол чүкөнүн тегерегинде оюн жүрө берет. Чүкөлөрдүн саны 56, хандын жолдошу экөө 56 чүкө болот. Оюндун шарты кимде хан болсо, очко ошо кишиде болот. Ханды 3 чүкөдөн кийин атып алышат. Болду, анан ханды алгандан кийин эле ар бир чүкөнү бөккө бөк, чикке чик, тайга та деп ата берет. Чүкө оюндарынын 20дан ашуун түрү бар. Бүгүн оюнчулар 6 түрүндө мелдешип жатат. Кыргыз эли байыртан мал чарбасы менен алектенип, малдын чүкөсүн чогултуп, кыштын узак түндөрүн чүкө ойноо менен өткөрүшкөн. Оюндун жүрүшүндө элдин ички-тышкы душмандан коргонуу ыкмалары, тактык, шамдагайлык, кыраакылык, адептүүлүктү сактоо сыяктуу көптөгөн учурлар болот. Нарын облусунан келген Нарынбек Жумалиев бүгүн дал ушул ыкмаларды колдонуп, мелдешке катышсам деп турат. Чүкө оюндары илгертеден бери ата бабасы ойноп келген. Азыркы убакта унутулуп келатат, унутулуп калган. Ошол оюндарды кайра жандандыруу максатында ушундай чемпионаттар өтүп атат. Бул чемпионат биринчи өтүп атышы республика боюнча. Кудай буйрса мен муну кичинекей кезимден бери ойноп келатам. Бул оюндардын эрежелерин билем. Буйрса жеңишке жетем деп ойлойм. Адистердин айтымында чүкө ойноо ден соолукка пайдалуу. Анткени оюн башталгандан баштап бүткөнчө дене кыймылда болуп көнүгүү жасалат. Ошондой эле мээнин иштөөсүн жакшыртып, тапкычтыкка үндөйт. Бирок чүкө оюну акыркы мезгилде жаштар арасында унутта калып бараткандыгын уюштуруучу Искендер Кожокеев билдирди. Ушуну өткөрүп берип, балдар бир ата-энелер менен балдардын ортосу алыстап кеткендиктен ушулар бир жакындаса экен, ушулар бир жаман ойлордон кетсе экен, жаман оюндардан кетсе экен, интернеттен чыкса экен, ушу бир кандайдыр бир туура эмес кылык жоруктардан арылса экен, ата-энени улууларды сыйлаганга ушунун тарбиясы чоң деп ушул нерсени биз өткөрүп атабыз. Уюштуруучулардын мындай пикирин уккан соң биздин чыгармачыл топ жаштар арасынан сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Жыйынтыгында көпчүлүк чүкөнү билерин, бирок ойноо шартын билбей тургандыгын билдирди. Көрөсүңөр, алыстан тедякканда көрөм. Жок. Ойноп көргөнсүңбү? Жок. Чүкөнү билбейбиз да. Бирок мындай эрежесин билбейбиз го, бирок өзү ойноп көргөнбүз да, айылда жүргөндө. Ойношту билбейм. Билбейт кечиресиз. Ордо ойногонду билебиз. Чүкөн түрлөрү көп. Мисалы үчүн келиш деген түрү бар, такай деген түрү бар, сакак кумай деген жаш кезде ойнойт элек айылда. Жакшы билбейм аны. 7 облустун оюнчулары катышкан мелдеш эртең жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр аныкталат. Чүкө оюндарын коомчулукка жайылтуу иретиндеги мелдештер өлкөнүн башка аймактарында улантылаарын уюштуруучулар билдирди. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.